Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр, ден соолук программасы кайрадан эфирде. Ал эми биз бул жолу чыгыш медицинасы боюнча кеп курмакчыбыз. Анткени эгерде адамдын ден соолугу жакшы болбосо, ал үчүн ар кандай жолду, ар кандай ыкмаларды колдонууга аракет кылабыз. Эми бүгүнкү күндө дал ушул чыгыш медицинасы дагы өнүгүп бара жатат деп айтсак жаңылышпасак керек. Чыгыш медицинасы боюнча бизге кененирээк маалымат берүү үчүн дал ушул багытта адис Арашан Давлетов келген. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Алгач эле сизге суроосун ушундай болсун. Биз негизи чыгыш медицинасы дегенде эле укалоо, массаж, ошондой эле йоганы түшүнөбүз да. Кененирээк токтоло кетсеңиз, чыгыш медицинасы деген өзү кандай? Өзү негизи түпкү тамыры 5-6 кылымда Кытайда чыккан деп айтылат. Анан бир эле уколоо же болбосо гимнастикалар эмес, ал жерде чыгыш медицинада ийне саюу ыкмалары бар, дары чөптөр менен дарылоо, ошогон биздин баягы азыркы медикаменттерибиз, дары-дармек, ошолордон сырткары булардыкы немеге ден соолукка зыяны жок деп айтылат. Азыркы күнгө чейин дүйнө жүзүндө жакшы таркап, биринчи орунда турат чыгыш медицинасы. Бирок ошол чыгыш медицинасы бизде акыркы жылдардан бери эле элдер көбүрөөк кайрылып калса керек, мен жаңылышпасам, ушул багытта сиз мисалы тажрыйба топтоп, билим алууда кандай, кайсыл жактардан тажрыйба топтодуңуз, устатыңыз негизи ким? Өзү союз бузулгандан баштап эле, союз убагында деле иглотерапия кирген, ийне саюу. Андан кийин союз бузулгандан баштап уже башка мамлекеттерге барып, биздин агайларыбыз окуп келип, бизге үйрөтүп, биз дагы башка мамлекеттерге барып кошумчалап окуп, акырындап таркап атат. Азыр негизинен элдин баары эле билет, ийне саюу ыкмаларын билет, массажды 10-15 жыл, 20 жылдын ичинде уже баары эле жакшы кабыл алып калды, мурункудай эмес. Мурун санаторий, курорттордо, больницадагы ооруларга алат эле, азыр негизинен ден соолугу үчүн, профилактика үчүн эле алып калышты. Мен өзүм Медер Итибаев, Медер Бишкек деп коебуз, ушул агайдан үйрөнгөм, бир 14-15 жыл болуп калды. Азыр ал агайыбыз Бишкекте, аябай дүйнөлүк деңгээлде киши. Анын көпчүлүгү тааныйт Кыргызстанда, чет мамлекеттерде дагы барып турат, тааныйт көбү. Аябай сыйлайм агайыбызды. Ошол агай мага фундамент куруп, көп акылды азырга чейин үйрөтүп турат. Мен андан сырткары Кытайга да барып келдим, курстарын окуп, Ташкентке барып келдим. Ийне саюу ыкмаларын үйрөндүм. Москва, Питер, ушул кайсыл жерде жакшы окутуучу болсо, ошолордун отзывдарын көрүп, ошолорго үйрөнүштүн аракетиндемин дагы деле. Негизи ушул чыгыш медицинасы кайсыл оорулардын алдын ала алат, же болбосо кайсыл оорулардан сакайта алат деп айта аласыз? Өзү бардык эле ооруларга жасаса болот. Мисалы, инсульт же неврит, ички органдардын бузулушу, ушул ийне ыкмасы менен, ийне саюу ыкмасы менен аябай жакшы результаттар болот. Ал үчүн жакшы адис болуш керек. Аны сураштырып, элдер өзү эле таразы болуп калат. Айтат, мен ушундай результат болду эле, бири-биринен угуп барса болот. Анан көрүнгөн эле бирөө реклама алса эле бара бербеш керек. Ал ийне саюу деле өтө кооптуу деп эсептелинет. Ушул ийне саюуда негизи көпчүлүк коркот деп айтсак жаңылышпайбыз. Анан кийин азыр именно кайсыл ооруларга көбүрөөк сиз, мисалы сизге кайрылгандар көбүнчөсү кайсыл оорулар боюнча кайрылышат, кайсыл ооруларды дарылай аласыз? Ошол боюнча айта кетсеңиз, ооруларга токтолсоңуз. Бардык ооруларды эле карай беребиз. Негизинен меники омуртка сөөк ооруларына көп басым жасайм. Сустав ооруларына, артроз, остеохондроз, азыр кыймылыбыз аз болуп калгандыктан телефон мурункудай жөө баспайбыз, гимнастика кылбайбыз. Остеохондроз, протрузия, грыжа, артроз, ошогон омуртка ооруларына көбүрөөк басым жасайм. Ийне саюу менен ушул оорулар? Ийне саюу боюнча, ийне саюу деле болот. Буга көбүнчө мен азыр айтып кеткен ооруларга уколоо жолу менен, акупрессура деп коет, император кага массажы деп коет, ошо массажды колдонобуз, анан йога, цигундун, тайцзинин көнүгүүлөрүнөн беребиз.
Мына ошол укалоо деп калдыңыз. Негизи бизде өзгөчө кыргыздар мына укалоодо көбүнчөсү баягы жумуштан чарчаганыбызда же болбосо баш ооруп же бир аз мындай стресс болуп ушинтип калганыбызда гана укалоого ушундай кайрылып калат экенбиз да. Негизи укалоодо дагы өзүнүн жол жоболору болот. Баягы ооруган жериңди эле укалап койсо ал жакшы болуп кетет деген бул таптакыр туура эмес деп угуп калабыз. Мына ошол укалоонун дагы жол жоболорун кыскача айта кетсеңиз. Мисалы, ошол эле сиз сөөгү ооруларына деп атасыз. Кайсыл ооруда кайсыл жерди укалаш керек? Эми ар бир оорунун өзүнүн адиси болуш керек да. Мисалы, омуртка оору боюнча айтып кетсем, остеохондрозду өзүңүздөр только упражнение, ошо көнүгүүлөр менен анан кийин массажга специалист адиске барыш керек. Башка эле ошол бел оорулар деле барына, мисалы баш ооруга айтып кетем, баш ооруну деле мына интан деген ортодо точкалар бар, каштын ортосунда, шуну укалап кетсеңиздер жеңилдейт. Эмне цзжукун, тунзуляо деген каштын бүтө өрүш жерлеринде, көздүн чекесинде 3 мм аралыкта ушуну өзүңүздөр укаласаңыздар болот. Могул жер кулактын жак, эки жак бириккен жерде бар, моундай укалап койсо болот. Моюн менен баш бириккен жерде, атланып турган жерде укалайбыз. Өзүңүздөр укаласаңыздар болот, бирөөгө, үйдөгүлөргө укалатып койсоңуздар, жеңилдеп каласыздар. Колдо хэгу деген точкалар бар. Жеңилдетет. Чарчап келген. Билбестен туура эмес укалап алса, кандай коркунучтуу жактары бар? Эми негизинен өтө деле коркунучтуу жактары деле жок. Эми катуу баспаш керек. Ар бир адам өзүнүн болевой порог деп коет. Өтө катуу оорутпаш керек. Катуу басып жүрсө дагы бир кээ баягы сөөгү остеопороз деген оорулар бар. Ошолорду да этият кылыш керек. Сөөктөрү мурт болуп калат. Айрыкча жашы улгайып калгандар. Эң жакшысы ошол адистерге эле кайрылган жакшы. Негизи эле айтайын дегеним, мисалы ушул чыгыш медицинасында жалаң гана мына ушул ийне саюу, укалоо менен дарылайбы, же болбосо дары-дармектерди дагы колдонобу? Дары-дармектерди көбүнчө булар дары-дармекти эле колдонушпайт. Негизинен баягы дары чөптөрдөн настойкаларды жасашат, чайларды жасашат, мазь, баягы кремдерди жасашат, ошол менен дарыласа болот. Негизинен ошол, анан көбүнчө упражнениялер алдын алат ушул ооруларды. Ийне саюу, уколоо. Мына ушул мен да көрсөтүп бере аласызбы? Мисалы, мына ушул точканы бассаң, ушул жерге пайдасы бар, тиги бул дегендер. Эми азыр кайсы бир ооруну айтып кетсек, мисалы жүрөктүкүн айта турган болсок, жүрөк ооругандарга жеңилдете турган өзүмкүнүнө көрсөтөйүн, өзүм колуман. Бул жерде хэгу деген точка бар. Колду моундай өлчөгөндө, моундай келип туруп, бул жактан өтөт. Анан ичеги менен бул жака обратно кетет, бул иинский деп коет. Анан өпкөнүкү ушундай кетет. Ошол ар бир аябай точкалар көп да, аны ар бирине токтолуш кыйын. Укалап, мисалы жүрөктүкүн моундай укалап, основной точкаларды көрсөтүп коеюн. 3 мм тырнактын астында могул жерде болот. Укалап тырнак менен басып койсо, жүрөктө дагы аябай согушу жакшы болуп, тахикардия, жүрөк ооруларга жакшы. Хэгуну укалайбыз ушундай кылып. Эми ар бирин токтолуп кетиш кыйын. Ал жерде нейгуан деген точка бар. Мисалы моундай өлчөгөндө 3,50 бүткөн жеринде болот. Укалап же болбосо ургулап мындай кылып. Булар парный точкалар деп коет. Мындай укалап. Анан желкелерди ургулап коюш керек. Могул жерде бүт каналдар бар. Кандай оорусу бар адамдарга же болбосо кандай адамдарга укалоо мүмкүн эмес? Жакшы суроо экен. Бул негизинен бардык эле ооруларга жасалат. Бирок баягы тери ооруларына, кээ бирки тери оорулары бар. Карматканга мүмкүн эмес болуп, же болбосо баягы ириңдеп кеткен жерлер болот. Канаган, кан токтобой калган учурлар болуп калат. Ошолорду укаласа болбойт. Варикоз, буттарга ошолордо болбойт. Анын үчүн карап, адисине кайрылыш керек. Ошол остеопороз өтө этият кылып укалаш керек. Боюнда барларга дагы өтө этият мамиле кылыш керек. Кээ биркилер үйдө балам тебелетем дейт. Ал деле өтө этият кылыш керек. Мага кыйшайгандар көп келет, ушу балам тебеледи эле кыйшайып калдым дегендер. Ооба, көпчүлүк учурда мына ошол үйдө эле баягы жаш балдарды белине чыгарып эле тебелетип койгондор көп болот да. Мына ошол негизинде кандай ооруларга же болбосо кандай коркунучтарга алып келиши мүмкүн?
омуртканы ордунан чыгарып даже сындырып коюшу мүмкүн. Белде мисалы остеохондроз болсо, протрузиясы болсо, ал зорго гана кармап турат. Омуртканын ортосунда дисктер иштеп туруш керек, амортизатордун ролун ойноп. Ушул остеохондроз уже иштебей катып турган болот. Жана катуураак оор нерсе көтөрсө же бирөө катуураак бир басып койсо, жанагы жер протрузия грыжага айланып кетиши мүмкүн. Анан багы көпчүлүк учурда мындай бир аз талыгып калганда укалап туруп кырсылдатып колдорду, буттарды же болбосо ошол эле желкени дагы атайын бирөөгө тебелеттирип анан кырсылдаганда эс алып калам деп айтып калышат. Ал эми айрым учурда айдистер айтат, бул таптакыр туура эмес, барып бул өнөкөткө айланып калат депчи. Ушул нерсенин боюнча дагы токтоло кетсеңиз. Муну колдорду кырсылдаткандар көп кездешет. Ушу барып суставтарда оорулар пайда болот. Бул өнөкөт жок кылыш керек. Анан эгер тебелетем десе, бизге келсе биз үйрөтөбүз кандай кылып, кандай, бирок врачтардан бир сыйра анализ алып көрүш керек, сөөктүн кальций, сөөктүн эмес кандай состояниясы. Эгер жаш чоңдор болсо, ушу тебелетсе, баягы мен айткандай сындырып коюшу мүмкүн, же бир жерин чыгарып коюшу мүмкүн. Анан омуртканы тебелетсе дагы, мындай өзүнө ишенген жашыраактар болсо, муну омурткага тийбеш керек. Акырын ол жерлерин дубалды кармап, бир бут менен эле акырындатып массаж кылса болот. Аны бизге кайрылса, биз өзүбүз үйрөтүп беребиз, анан үйдө өзүңөрчө дарыланса болот. Белге, бөйрөк тушуна тийбеш керек. Негизинен ошол өз билемдик менен баягы тебелетип укалоо дагы омурткага зыянын алып келет, э? Бүгүнкү учурда мисалы сиз Жалал Абадта канча жылдан бери ушул багытта иштеп келе жатасыз? Негизинен өзү 14 жыл болду. Ушул кесипти аркалаганыма. Жалал Абадта 7 жыл болду. Ага чейин Москвада окуп иштеп жүргөмүн. Ага чейин Бишкекте окуп иштеп жүрдүм. Арасында Ташкент, Кытайга барып окуп келдим. Ошол. Айтайын деген, ошол биздин тургундарыбыз ушул чыгыш медицинасына кандай көз карашта, дарыланганы барышабы? Ооба, азыр аябай адамдардын ак сезими, ушул түшүнүктөрү жакшы болуп калды. Чыгыш медицина боюнча азыр дары-дармектен көп качып калышты. Мына байкап атасыздар, ГМО деп коет, химикаттардан качып калышты, натуралдуу нерсеге өтүп калышты. Ушу дары-дармектен көп эле түшүнүшөт. Ушу дары иче берип, мен ушундай болуп атам. Дары ичпегенин башка жолдору барбы деп. Биз ошондо ушундай бир настойкаларды айтабыз, же болбосо массаж, иглотерапия, гимнастиканын түрлөрүн, йога, цигун, тайзи ушулардын кимге кандай оору болсо ошого жараша мамиле жасайбыз. Мисалы ошол эле Кытай, Өзбекстанга барып, билим алып, тажрыйба алып келдим деп атпайсызбы? Мындай жумушуңуздун жыйынтыгы болуп, мисалы ошол бир оорудан, омуртка оорусунанбы, ошол жакшы болуп кеткендер барбы негизи? Андайлар көп, аябай жакшы результаттар бар. Эми ар бирине токтолуп кетсем аябай көп, Кудайга шүгүр. Үйрөнүү максатында келгендерчи сизге шакирт катары? 2-3 баланы үйрөттүм, бирок биздин агай Медер агай өзү үйрөтөт. Мен белки башка жол, мындай классический массаж, ушуларды мындай эле өздөрү үчүн үйрөткөн күндөр болгон. Так мен үйрөткөн азыр бул татаал процедура, ошон үчүн агайым эле үйрөтөт өзүм, Медер агай. Ошол классический массаж деп калдыңыз. Негизи массаж биз билгенден чекит жана классический деп экиге бөлөт экенсиздер. Айырмачылыгы кандай? Классический массаж деген бул кандай массаж? Негизинен массаждын 100дөн ашык түрү бар. Классический массаж, эми бизде азыр таркагандар, классический массаж, дарылоо массаж деп коет, лечебный массаж деп ошого кирет. Анан чекит массаж, акупрессура, анан мануальный терапия, ошого окшогондагы тайский массаж түрлөрү көп. Бизде азыр Жалал Абадта ошо мануальный терапия, точный массаж, классический массаж жакшы специалисттер бар. Классический массажда мисалы кимге кандай оору, кээ биркисине классический массаж, баягы болевой порог деп коебуз, кээ биркилер аябай оорутат, чекит массажын көтөрө албагандар бар. Ошолорго классический массаж кылып, жеңил массаж жасап койсок болот. Чекит массажына да токтоло кетсеңиз, анткени көтөрө албагандар бар деп жатасыз. Бул кандай оор бул массаждын түрү боюнча? Чекит массажы ошо биз окуган император кылган массаж деп коет. Бул массаж меридиан деп айтылат, ар бир орган кеткен каналдарын. Энергетический канал деп коебуз, кытайча шүйе деп коет. Ошол каналдар менен, мисалы, жана айтып кеттим, жүрөктүкү. Ошол ар бир өзүнүн каналда немеси бар, ошо точкалары. Ошолорго ийне сайып, же болбосо мукалап чыгабыз.
Анан укалаганда бир аз катуураак болот, оорутат. Кээ биркилер болевой порог деген ошол оорууну көтөрө албагандар бар. Айрыкча жакшы улгайып калгандарды этият кылабыз. Кан тамырлары, назиктери бар. Ошолорго классический массаж деле кете берет, жакшы жеңилирээк. Анан негизинен точечный массаж ошо меридиандар менен жасалган ар бир органга таасир этет. Сиз баягы йога менен дагы неме кыламды утпайсызбы? Йога боюнча да бир аз токтоло кетсеңиз, Эми йога, хатка йогасын үйрөндүк. Хатка йога бул терапия деген жагы да, йога терапия. Мисалы, ошо грыжасы менен келген адамдарды биз бошотуп, белдерин бошотуп, каналдарын ачып, анан сөзсүз түрдө ошо йога же болбосо бар йога, цигун, тайзи ошо 3-4 гимнастика керектүү жагын беребиз, ошону жасай турган. Азыр бизде көбүнчө баягы нерв аябай жука адамдарыбыз көп деп айтсак дагы болот да. Мындай кичине нерсеге эле жинденип, ушинтип кеткендер үчүн дагы атайын укалуу массаждар жакшы жардам берет деп айтып калат. Мунун канчалык деңгээлде чындыгы бар? Чындыгы аябай, бул результат аябай жакшы. Мисалы, чекит массажын деле алса болот, классический массаж деле алса болот. Адам бир алган эле кадимкидей салып, денеси бошоп, стресстер чыккандай болуп өзүн сезет. Негизи массажды канча убакытта бир алып турган туура? Өзү өзүн здоровый сезген адам, эч жерим оорубайт деген адам 6 айда 10 күндөн алып туруш керек. Бир курс 10 күн, 6 айда 7 күн же 10 күн болот. Азыр эле айтып калбадыкпы, мисалы, үй шартында да укалуу массаждарды эми адамдардын 90% колдонот деп айтсак дагы жаңылбайт болушубуз керек. Но ошондо көбүнчөсү баягы бутум ооруп кетти же колум ооруду же болбосо аябай баш ооруп же стресске түшкөндө бир аз укалап койчу деген кайрылуулар көп болот да. Ошондо мисалы үй шартында кантип укаласа болот, мындай зыяны жок, бирок адамга пайда алып келчү жеңил укалоолоруңуз боюнча биздин көрүүчүлөрүбүзгө кыскача мындай кеңеш катары айтып көрсөтүп берсеңиз, Эми үй шартында эч зыян жок, цигун массаж дегенибиз бар. Бул массажды уже көрсөтүп коеюн, бул бардык эле органдарга таасир этет. Депрессия, стресс, жумуштан чарчап келсеңиз, ошолорго таасир этет. Башта эле интан деген точка укалайбыз үстөн. Ар бир 9 жолу же 36 жолу укалайбыз, эки каштын ортосунда. Бул каштын чекесинде сычыкун деген точка, ушунда укалап кетсек болот. Тунзеляу каштын чекесинде. Инсян деген точка. Мурдун чекесинде болот могул жерлерде. Моюндарды онтуп катуу укалай беребиз. Бул ошол стресстеги адамдар үчүн. Стресс, депрессия ошолорго чыгарат. Желкелерди колдун моуну кыры менен онда туруп алып тургузсак болот. Ондай бошотот. Денелер чыйралып калат чарчап келгенибизде. Колдорду чапкылайбыз. Бу жерден өпкө, жүрөк, тонкая, толстая кишка, перикард, ошолордун меридиандары өтөт. Эми баарын укалап отурбай, ургуласак баарына тиет. Эки жактырдан жасалат бул. Жана айтып кеттим, нейгуан деген точка бар могул жерде. Үчөйлү мындай койгондо, бүткөн жеринде. Бул жүрөктүн иштешин, кандын айланышын жакшыртат. Ургулап. Хэгу дегенди мондой колдун кыры менен ургулайбыз монда болуп. Бул күндө эртең менен жасап жүрсөңүздөр, кечке жакшы жүрөсүздөр. Бүт каналдар меридиан деп коебуз, каналдарды ачып, адамды жакшы өзүн алып жүргөнгө жардам берет. Кийинкиси, бул эки көкүрөктүн ортосуна шанжун деген точка укалайбыз муну. Курсактарды монда сылап койсок болот. Почки, бөйрөк. Чоң рахмат, сизге эң сонун кеңештер болду деп айтсак жаңылышпайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, чындыгында эле ар бир адамдын ден соолугу өзү үчүн керек. Ал эми ооруну дарылаганга караганда анын алдын алган бир канча жеңил деп коет. Ал эми биз ичип жаткан ошол дарыларда дагы сөзсүз түрдө химиялык азыктар кошулат. Андыктан оорубаганы, ошондой эле ден соолугуңуздарды кам көргөнү аракет кылыңыздар. Ал үчүн сөзсүз түрдө бизде кыймыл болуп туруш керек. Албетте таңкы көнүгүү дагы биздин ден соолугубузга эң сонун жардам берет деп айтсак болот. Андыктан мындан ары күн сайын таңкы көнүгүүнү дагы унутпастан өзүңүздүн ден соолугуңуз үчүн кам көрүүгө аракет кылыңыз. Ал эми биз сиздер менен коштошобуз. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламаттаңыздар.